Бүгүнкү сиздер менен сөз кыла турган ордо Борбор шаарыбызда жайгашкан номер 92 кесиптик лицей, тактап айтканда Сүймөнкул Чокморов атабыздын атын алып жүргөн 92 кесиптик лицейдин жаштары менен жана төрүбүздүн куттуу коноктору менен сөз кылабыз. Биз менен аябай чейин билебиз. Конокторду тааныштырып өтсөк, Талантбек Элназаров, журналист, коомдук активист жигитибиз. Кош келдиңиз. Ордо конушунун имам катиби Кемелбек Сүйүнов. Жана ошондой эле Назарбек Боронбаев агабыз, ден соолукту чыңдоо борборунун кызматкери. Кош келдиңиз ага. Назарбек ака, сөз сизде болсун. Мынакей өзүңүз ачып берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу ага эжелер жана жаштар. Ушул кесиптик лицейде билим алып жаткан жаштар албетте эми бул баягы биз жаш кезде дагы ушундай бир учкул сөз бар эле да, ар бир кесип ардактуу деп. Анан силердин ушул кесиптик лицейиңердин 9 тармак боюнча адистикке дайындайт экен. Бул деген учурдун талабына аябай ылайык келген кесиптер болуш керек. Мен өзүм эле болгоп атам. Анан мына окуп аткан экенсиңер, ушунун өтөсүнө чыгып билимди терең алып, эртеңки күнү ушу элибизге, жерибизге жакшынакай кызмат кылып бере турган силерсиңер. Силерден көп нерсени күтүүгө болот. Жаштардан демек. Жаштардан албетте. Мисалы мен муну силердин окуу жайыңар ушул биздин кыргыз элинин бир чыгаан уулу деп сыймыктанып мен айтат элем. Сүймөнкул агаңардын атын алып жүрүп, мына бул жерде ошол тартылган тасмаларынан фрагменттерди илип коюп берди. Аны мен эсиме түшүп атат, кайсы жылдар экен. Мен бул өзү көп кырдуу инсан болгон, Сүймөнкул Чокморов. Актер, сүрөтчү, ушул өзүнүн тарткан мыкты сүрөттөрү азыркыга чейин көргөзмөлөргө коюлуп жүрөт. Мисалы бир фрагментти силерге айтып кетейин. Германияда сүрөт көргөзмөсүн уюштуруп жатканда Сүймөнкул Чокморов. Ошондо немис эли кыдырып сүрөттөрүн карап жүрөт да, анан гид жана экскурсовод сүрөт менен тааныштырып аткан. Анан ошодон сурап, келип көрүп аткан кишилердин автор кайда, художник. Теже ошол көрүүчү неме залында бурчта отуруп алып, комуз менен мынакей көп кырдылуу ушунда кыргыздын залкар күүлөрүнөн салмактуу кылып чертип отуруп, ошондо гид айтыптыр, мына дептир. Ошондо ошол көрүүчү таң калыптыр. Бул художник эме эле өзүнчө бир композитор бир. Не деген бул эме адам? Мына көрдүңөрбү, ушудан эле Сүймөнкул Чокморовдун бийиктиги, көп кырлуулугу, мынакей. Ошон үчүн ушул окуу жайга татыктуу студенттерден болуп жакшы билим алышыңарды каалайт элем. Азыр айтып өттүңүз, мисалы үчүн чет өлкөдөн депчи, чет өлкөдө ушундай искусствону же болбосо кол өнөрчүлүктү аябай баалайт да. Биздин Кыргызстанга кайрылсак андай эмес. Буга эмне тоскоол болуп атат, мисалы үчүн. Биздин колубуздан чыккан нерселерди да Кыргызстан анча баалабайт да, мисалы үчүн. Чет мамлекет болсо, мисалы үчүн искусствону, кол өнөрчүлүктү аябай баалайт. Бизде эмне үчүн ушундай бааланбайт кол өнөрчүлүк? Бизде бааланбай атабы? Мындай жалпы чет өлкөгө салыштырмалуу бааланбайт. Адистердин айтуусуна караганда бул экономик жактан бир себептери дейт да. Себебинде экономика кайсы мамлекетте ылдый болсо, ошончо маданияты да өтө төмөн болот да. Мисалы үчүн азыр биздин көп жалпы жонунан алганыбызда бир базар экономикасы, биздин көп элчилигибиз алып сатар менен алек да, искусствого жете элек. Мисалы үчүн концерттерге же баягы чоң бир маданий иш-чараларга барсаңар деле баягыдай барганда ош базарда баягы кийген кийимине келе туман коюп отура берет да. То есть бул биздин жеке бир багыттардын бириси ошол экономикалык жактан бир аз ылдыйраак, ошол бирден бир себептери да. Бул маселе бир адамдардын өзүнүн аң сезимине да жарашыктуу болот да. Мисалы үчүн алайлы бир Японияны алалы. 1945-жылы августта Хиросима, Нагасаки деген эки шаарында Америка атомный бомба таштаган, билесиңер, э? Демек бир минуттун ичинде бир шаар 400 миңдей адам жок болуп кетти, 1 мүнөттүн ичинде.
Анан кийин булар эмне кылышты? Ошол атомный бомба таштагандан кийин чоң философторго суроо берди. Силер Американы жаман көрөсүңөрбү? Демек, Япония бул чөгөлүп калды да. Япония жаман көрөсүңөр деген айтканда жок деди. Эң маанилүү суроо бул Американы жакшы көрүү, жаман көрүү эмес. Биз ушул абалдан кантип чыгып кетебиз? Ушул бомба түшкөндөн кантип пайда алабыз деген сурооду айтканда. Ошондон кийин бир ай өткөндөн кийин сүрөттөрдү көрсөтөр, тарыхый сүрөттөрдө бир айдан кийин балдар отурганга столу жок, тептегиз, кичинекей бирдеме стол таштарды коюп туруп, мугалими сабак өтүп атат. Мына ушул чоң мамлекеттин азыркы учурдагы эң дүйнөлүк экономикасы бийик, маданияты бийик, күчтүү өлкөгө айланды да. Дагы ошол кол өнөрчүлүккө же болбосо ушул искусство деген нерсеге дин кандай колдоо көрсөтөт мисалы үчүн? Мисалы үчүн биз ошол дин менен кошо ушул кол өнөрчүлүктү кошо алып кете алабызбы? Эмне дейт буга? Жакшы. Дин десе эле бизде элге ушундай түшүнүк берип койгон. Дин десе эле баягыдай узун чапандарды кийип алып, анан чоң эшек минип алып, же болбосо бир таяк таянып алып, анан жаназа окуган, же болбосо нике кыйып койгон. Ушул нерсени дин деп эсептеп койгон дагы, дин дегенге түшүнүктү ушуну киргизген дагы, дин менен жашай турган болсоң, динге тутуна турган болсоң, сен тетиги 10-чу кылым же болбосо 7-чи кылым, 8-чи кылымга барып такаласың деп койгон да. Бирок акыйкатта андай эмес экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхисаламдын жакшы бир хадисинде ушундай баяндалат. Эгерде силер кайсы бир коомдун силерге болгон зыянынан сак саламат аман эсен калууну каалай турган болсоңор, ошол коомдун тилин үйрөнгүлө дейт. Кытай болобу, англис болобу, немис болобу, орус болобу, эгер ошолордун эмне деп биз жөнүндө сүйлөп атканын билбесек, бизге мынтип күлүп коюп, буларды алдап кетели, алтындарын алып кетели деп алдап атып мынтип күлүп койсо, жакшы сөз айтып атат деп тура беришибиз мүмкүн да. Ошонус кандай дин эч качан өнөрлөрдү четке какпайт, тескерисинче колдойт. Дин менен жашаган киши эч качан артта калып калбайт, тескерисинче алдыга кетүүгө умтулат. Анткени эмне үчүн алдыга кетүүгө умтулат дей турган болсоңор, сиздерге мен суроо менен кайрылайын. Жараткан Алла эң биринчи түшүргөн Куран аяты кайсы билесиздерби? Иним эң туура айтты. Жараткан Алла Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхисаламга эң биринчи Куран аяттарынын ичинен түшүргөндө Алак сүрөсүнүн алгачкы 5 аятын түшүргөн экен. Ошол аяттын башында Иқра бисми раббикаллази халак. Улуу жаратуучуңдун аты менен окугунуң дейт. Окугунуң, үйрөнгүнүң, дагы Куран аяттарында көп жерлерде ушундай баяндалат. Силерге берген акылыңарды иштеткиле, ой жүгүрткүлө, ойлонгула, айлана чөйрөгө көз жүгүрткүлө деп ушинтет. Демек, окуганга, үйрөнүүгө биринчи аятты түшүрүп аткан Алла Таала сөзсүз түрдө элдердин, адамдардын, инсандардын кылган өнөрүн дагы кошо алып жүрүүгө эч кандай тоскоол берген эмес, тескерисинче колдогон. Ошондуктан дин менен жашоо бул эч качан артка кетирбейт, бир гана алдыга кетирет. 92 лицейдин дагы бир өзгөчө бир артыкчылыгы бар. Мынакей биз менин колумда турат, ушул сертификат 25 000 сом баш бая алган экен. Даткайым кыздар жатаканасы коомдук фонду уюштурган ушул салтанатта. Анда ушул эжени, устат эжени чакырып туруп, ушул кыздарыбыздын колунда кереметтүү орундар жана ошондой кыз көркү 2017 жана башка сыйлыктар турат. Ушуларды чогуу көрүп, аңдап, булардын дагы бир-эки ооз сөзүн уксак. Бул конкурста биз көптөгөн ийгиликтерге жетишип атабыз. 2 жыл болду катышып атканыбызга. Былтыр да катышканбыз, ийгиликке жетишкенбиз. Былтыр деген 4-5 орунду алсак, быйыл 2 орунду алдык. Анан бул сыйлыктарды алышыбызга биздин устатыбыз жана лицейдин мугалимдер аябай көп жардам беришти. Биздин устатыбыз Назира Замировна көптөгөн бизге нерселерди үйрөттү, кийим тиккенди баарын биз устатыбыздан үйрөндүк десем жаңылышпайм. Анан бул коллекцияны жасашыбызга биз 3 ай кетирдик.
бул оңой болгон жок. Ал жерде көптөгөн мындай конкурска катышкан конкурсанттарыбыз көп болду. 12 коллекция катыштык, алардын арасынан 2-нчи орунду алдык. Бул лицейде бул кыздардын жалпы жамааты жакшы көп ийгиликтерге алып келип атышат, ар кандай конкурстарга катышып атышат. Андан сырткары бул өздөрүнө кесипке багыт болуп, өздөрүнүн кесибин мындан ары өнүктүрүп алып кеткенге биздин 92 лицейдин мугалимдери жана устат мугалимдер баары өздөрүнүн окуучуларга болушунча канат байлап учканга жардам бердик. Мындан ары өздөрү биз мындайча айтканда биз таптадык окуучуларды. Мындан ары өздөрү күлүп болуп чаап кетиш ар бир окуучунун өзүнүн милдети деп ойлойм. Основной бул кыздар боюнча конкурс боюнча айта кетсем, бул кыздарга өздөрүнүн жаш дизайнер болгон конкурстарга катышкандыгы булар өздөрүнүн стимул алыш үчүн, өсүп өнүү үчүн. Андан сырткары бул өздөрүнүн багытын бир жоготпостон бир темпке көтөрүп кетиш үчүн алып кетишти. Мен кыздарым 2 жылдан бери ар кандай иш-чараларга, андан сырткары жаш дизайнер конкурстарына катышып, көптөгөн ийгиликтерди алып келди. Мисалы үчүн быйыл 25 миң сомдон утуп келишти 2-нчи местага. Былтыр 4-5 место алып, 15 миңден алып, көптөгөн сыйлыктарды ээлешип, өздөрү биринчиден моралдык жактан поддержка болсо, экинчи жактан өздөрүнүн материалдык жактан да поддержка болду. Мен ишенем бул кыздарга. Бул ошоюнча кесипти жөн таштабастан өз алдынча жеке ишкер болуп, Кыргызстандын дүйнө жүзүн көрсөткөн жаш дизайнерден чыгууга мен толугу менен ишенем деп айтмакчымын. Жана өзүбүздүн унутулуп бара жаткан мурас, унутулуп бара жаткан бул кыргыздын кол өнөрчүлүгү дагы артта калбастан замандын талабына жана жакшы өзгөчөлүктөрүнө жараша өздөрүнүн ар кандай ар түрдүү коллекцияларды алып чыгышты. Ошол коллекциялардын ар биринин өзүнүн иш ыкмалары бар. Мисалы үчүн мынакей бул жалпы жөнүнөн көрүнгөндө бул кыргыздардын эле колду ата бабабыздан мурас болуп келе жаткандыктан, бул колдон колго муун катары өткөзүп келе жаткандыктан, бул мисалы эле өрмөктөрдөн жөн кетирбестен, боз үйлөргө кетирбестен, муну да биз кийимдин жаңы технологияларды ойлонуп, ошо кийимдердин катарына да кошуп, ошону кооздук берүү үчүн дагы аларды кошуп ала кеттик. Андан сырткары чачыктарды да кошо кеттик. Бул жерде ошо ар бир чачыктарды дагы кийимдердин чачыларды дагы кийимдердин ар бир кооздоп, баардыгы колго токулуп, колго эшилип, колго өрүлүп чыккандар. Андан сырткары вот мына чыны кол эмгек экен да бул, кол эмгек деп айтсам жаңылышпайм. Бул кыздардын мээнети, бул мээнети менен көп жерге ийгиликтерге дагы үмүтүм бар. Бул ийгиликтер менен да көп жерге өсүп өнгөнгө мүмкүнчүлүгү бар деп айтмакчымын. Ал эми бул экинчи коллекциябыз тоже мында шырык чапандар менен алынган да. Азыркы эле илгерки өзүбүздүн чапандарыбызды жаңы замандын талабына ылайык курак менен коштолуп жана шырылган чапандарды биз аялдардын жана жаш 12 жаштан 60 жашка чейинки жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша ар кандай түстүү модельдерди ойлоп таап, ошо боюнча иштеп иш жүзүнө ашырышкан. Бул жерде мисалы 12 жаштан 60 жашка дейри көрсөтүлгөн да. Ал ошого жараша ар бир 60 жаштагы апаларыбыз кандай кийиш керек, 50 жаштагы, 40 жаштагы, 18 жаштагы ошого жараша ар биринин өзүнүн өзгөчөлүктөрүн көрсөтүлгөн. Керемет неме экен, 60 жашта атпайсызбы? Жолдор деп атталган. Бул чыйыр жолдор болгондо бул өзүбүздүн кандай десем, өзүбүздүн бул басып өткөн жолдорубузду элесин чагылдырып жана илгерки ата бабабыздын кол өнөрчүсүн тоже камтый кеткенбиз. Таар чепкени кантип кийет деп баягы эми биздин жеке түшүнүгүбүздө жетчү эмес да. Анан сиз айтып атпайсызбы, мынакей ошол жанагы чокмолорду, таарларды кийимге дагы биз пайдаланып атабыз деп. Анткени бул деген оңой эмес, көп мындай бир эмгектир талап кылган жумуштар да булар. Окуучулардын эмгеги, бул кыздарымдын дагы катышкан кыздардын эмгеги да, салымы дагы, эмгеги да зор. Булар бир эле убакытта бат эле мүмкүнчүлүк эмес, бир жарым жыл кеңири даярданышты, жарым жыл эскисине убакыт кетти. Андан сырткары 3 ай тигишине, колдоруна бирден өрүп сокконундагы убакыт көп эле кетип калды. Бирок чын эле сиз айткандай бул балаңгыс эмгек деп айтмакмын. Анан бул жерде дагы бир маселе чыгат да. Мисалы, сиз баягы ден соолук чыңдоо борборунан келип атпайсызбы? Анан азыркы эми бизде модалар көп го. Кийим кечектин түрү көп. Анан мындай
мындайраак чыгып көрүнүп койсоңуздар. Анан мына карасаңыздар керемет да, мисалы булар эми ден соолукка да пайда болсо керек менимче. Мындай бүт мындай жанагы мусулманчылыктын дагы немесине туура келет экен, шариатка дагы кемел устаз. Анан азыр баягы азыр карасак бизде эмне болуп калды? Теге тилекке каршы шымдар же болбосо мындай жыртылып калган бир 92 жеринде тешилип калган. Илгери бизде ошону жамаатчы кылып тигип кийишик да, бала кезде кийгизчү эле ата энелер. Анан ошол мода болду. Азыр Дордойго барсаң, ошол шым $200, а бүтүн шым 800 сом, 1000 сом экен да. Анан мурда Союздун кезинде таза шерсттер, таза жүндөн токулган кийимдер болчу эле. Биз ошолорду кийип чоңойгонбуз. Андан кийин эле бале башталып синтетика деген бале кирип кетти. Ал деген ден соолукка канчалык зыян экенин ошол өзү көрсөтпөдү. Эми айланып келип кайра ошол естественный эмеге өтүп атабыз. Мынакей жүндөн токулган кийимдерди түр-түрүн чыгарып, могу кыздар кийип турган көйнөктөр дагы кандай сонун. керемет Ооба да. Караңыз, мынакей кыргыздын жүзү ушундай болуш керек да, туурабы? Жагымдуу өздөрүнө мындай фасондору дагы жакшы, адам кыймылдап отуруп турганын алып жүргөнүнө да кандай сонун керемет. Сиз айткандай мурунку эски замандарда элдер кийими жок жүргөн кезден өтө уялчу экен да. Кийими жок, тытык кийимдерди кийип жүрүү бул караңгылык деп билинчү экен да. Караңгылык деп. Жалаңаш жүргөндү баарыбыз эле караңгылык деп билгенбиз да, жапайычылык депчи. Эми азыр кайра ошол жапайычылыкка кайтып бараткан сыяктанабыз да. Кийимдер тытык, жетпейт, кыска атайлап элечи. Анан эмне дей турган болсок, мода деп коет. Мода деп эле биз баягы алдыбызга өзлөрүнүн, ар бир элдин өзүнүн маданияты, ар бир элдин өзүнүн каада салты, ар бир элдин өзүнүн үрп адаты бар да. Анан аларга туура келген нерселерди баардыгыбызга эле мажбурлап, мына так ушундай болушуңар керек, ушундай кийишиңер керек деп таштай берет дагы. Биздин өкүндүргөн нерсе ойлонбостон, кээ бир учурларда ойлонбостон, ой жүгүртпөстөн баягы мода деген ушул экен деп эле көзүмүз жууп алып эле жарашса жарашпаса деле ошолордун тытык кийимдерин алып, алардын жашоосунун оңолушуна биз дагы салым кошуп атабыз да. Ошол эле маалда биздин өзүбүздүн ушундай сонун кийим кечектерибиз, сонун оокат буюм тайымдын баардыгын бизге сиздер деле жакшы билсеңиздер керек, эжекелер, агайлар, аларды кудум эле артисттердин кийими деп чыгарып койгон да. Артист кийими болуп койгон. Туурабы? Биз өндүргөн нерселерди өзүбүз алсак, туура баасы бир аз кымбатыраак болушу мүмкүн. Ошондой болсо дагы өзүбүз ала турган болсок, ошондо сиз менен биздин эмгек кылуучулардын дагы бир мээнети кайтып калат дагы. Өзүбүздүн эле өлкөбүздүн, өзүбүздүн элибиздин оңолушуна салым кошкон болобуз да. Ар бир өзүбүздө өндүрүлгөн бир буюмду болобу, кийимди ала турган болсок, ошол мисалы ошол орустардыкынан, кытайлардыкынан, түрктөрдүкүнөн дагы сапаты жагынан бир аз төмөнүрөөк болсо дагы, башка болсо дагы өзүбүздүкүн ала турган болсок, өзүбүзгө салым кошкон болобуз да. Алгачкы менин оюмча бул көз сүйүнтөрлүк иш чара болуптур, аябай сүйүнүп атабыз. Бунда менимче Кудай буйрса бул акыркы ийгиликтеринен болбосо керек деп ойлойм. Себеби дегенде кыздардын ийгилигин көрүп, балдарга да стимул болсо керек. Баягы манастан чубак көнбөйкөн деп балдарда бир чоң бир ийгиликтерди жаратса керек, балким келечекте Кудай буйрса дейли. Анан кыздарга жана балдарга мен бир өзүм бир сунуш катары айтат элем да. Эгерде максат койсоңор, силер ушул зергер багытында же кийим жаатында кайсы гана багытта болбосо, багыт койсоңор, жылдызга чейин бир максат коюш керек да. Ошо мен ушул жылдызга жетем деген. Кененирээк, арканды алыс таштап. Эгерде ушунчалык канчалык аракет кылып жете албай калсаңар деген жок дегенде аяга жетесиңер да. Бул да бир чоң ийгилик. Анан силер көбүнчө бизде баягы болуп калды, тиги жаман, бул жаман, тиги жолду карабайсыз, бул мындай кылат деп. Биздин коомубуз баарыбыз бири-бирибизге өтө тыгыз байланыштуу да. Мисалы үчүн менин бир кесиптешим бар, Алмаз деген байке. Балким силер таанысаңар керек, телевизорго да көп чыгып жүрөт. Булгарыдан бут кийим тигет. Өзүнүн бизнесинде 400 или 300 сом менен баштады да. Азыр базарларда чыгып, ар кандай
суроо талап аябай көбөйүп, бут кийим сонун чыгарат. Бул дагы кыргыз экономикасына, кыргыздын өзүнүн улуттук баягы баалуулуктан сактоосуна, акчабы сыртка Кытайга же Россияга кетпөөдүн бир чоң бир амал. Жана бир 10-15 балага жумуш орун камсыз кылып атат да. Демек баягыдай мамлекет тиги калбады, бу кылбады, анан А жаман, Б жаман, В жаман деп отура берсек, биз эч өнүкпөйбүз да. Демек ар бир адам өзүнүн мамлекетти карап отуруп, а мамлекетке мен эмне кыла алам? Демек кыргыздын брендин сакташ керек. Бренд сакташ керек. Талант мырзанын сөзүнө да кошумча, баягы ушул биз күнүгө Кыргызстанга ошол $250,000 бут кийим кирет экен да күнүгө. Анан ошондой баягы Кемел устаз айткандай, балким Кытайдын же башканын бюджетин чөнтөгүн толтурбай, өзүбүз деле жасасак болот да, ойлонуп, толгонуп. Бизде кээде мындай ой түшүндүрүп коет да, бизде мындай бир баягы подсознательный деп коет. Биздин колубуздан эчтеке келбейт, кыла албайбыз деп. Бизге мүмкүнчүлүк жок, бизге тиги жок, бул жок. Биз азыр интернеттин доорунда жашап жатабыз да. Чоң бир дүйнө, бир кичинекей, түшүктө айтканда махалла окшошуп калды бир. Кичинекей айылгачы. Ким эмне кылып атат, ким эмне кылып атат, мисалы үчүн Gangnam Style барыңар билесиңер, Түштүк Кореяда өзү. Дүйнө ыр болсо ошо интернеттин эмесинен бүт дүйнөгө таркап кетти. Демек, мисалы үчүн Стив Джобс деле, мисалы үчүн ага эч ким жардам берген эмес. Гаражынан эле чыгып компьютер чыгарып, азыр баарыбыз эмне айфондор көтөрүп жүрүп атабыз, дүйнөлүк бренд. Буга мамлекет эч жардам берген эмес. Microsoft компаниясы ошол деле баардыгы эле гараждан, кичинекей үйдөн башталган, кичинекей цехтан башталган. Демек, ар бир адам кылам десе, доорго карабай, заманга карабай, канчалык кыйынчылыкка карабай, мамлекетини эң ылдыйкы даражадан өйдө чыгарганга кудуреттүү да адам заты. Мисалы үчүн Сингапурду алалы, 1960-жылдары, 65-жылдары ал картада жок эле. Кичинекей острук Сингапур билесиңер. 30-35 жылдын ичинде экономикасы өтө чоң ийгиликке жетти. Булар деген өзү Малайзияга автономия болуп кошулуп жүргөн да, бизге жардам берилип. Аларды автономиядан Малайзиянын составын чыгарганда президенти ыйлады, борокто ыйлады. Бизди таштап жүгөрдү деп. Бирок бир чети ага жаман болду, бирок бир чети ага бийикке, ийгиликке, мамлекеттин өнүгүүгө чоң бир стимул болду да. Анан ошол учурду пайдаланып ийгиликке жетти. Силер деле эгерде Булгариядан туфлилерди сонукул заманбап кылып чыгарсаңар, силер да Кыргызстан экономикасын көтөрөсүңөр, кыргыз элин бут кийимин камсыз кыласыңар, жана башка мамлекеттерде камсыз кыласыз. Ушундай бийик максат коюшубуз керек. Жалпы эле башка тармакта дагы. Ооба. Анан ошондой эле бир хадис айтып кетем, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар. Инналлаха юхиббу иза амила ахадукум амалан ан юткинаху дейт. Аллах Таала кандай адамдар сүйөт? Кандай гана амал иштерди кылбасын, чеберчилик менен, бир кооздук менен, көңүл буруу менен ошондой нерсе амал жасаган адамдар жакшы көрөт да. Биз ойлойт, сооп алсаң мешит кылаш керек, орзо кармаш керек. Жок, мусулман адам баласы кандай гана иштер кылбасын, жакшы иштерди чеберчилик менен кылса, Аллах Тааларга аларга соопту берет. Талант ага айтпадыбы, жанагы ишти 3 сом менен баштаган да, Алмаз деген жигит. Аны мен да жакшы тааныйм. Анан ошол жигит айтып атат. Жасап чыгардым дейт, чыгарып туруп, бут кийимдерди чыгардым дейт, сумкаларды чыгардым дейт. Жана Булгарияда, силер да ошо иштеп атасыздар. Анан дордойго барып сатайын деп уялам дейт. Мындай кармап алгам дейт. Колум аркасына чимитип. Бут кийим бuyakta жүрөт дейт. Бирөө келип сураса, кепка мылдый казып алып уялам дейт жооп бергенден. Ошентип атып анан кийин аз чоң бир ишкер болду да. Ошого балким биз өзүбүз мындай жакшы бир мындай ынтызар койбой атабызбы деген ойда. Туура айтасыз, бирок ар бир адам өзүнөн деп коет, мындай көңүл кош. Мисалы үчүн биз деле эметебиз, мындай салым кошобуз деп ойлойм. Мисалы үчүн шахматтарды, кыргыздын оюларын, жана башка көкөр буюмдарды жасап, ошону мисалы үчүн көлгө алып барабыз. Көлдөн ошол туристтер келип алып кетет. Мисалы үчүн сырттан мындайча айтканда бизге акча түшүп атат. Кыргызда айтып коет, ар бир кесип ардактуу дейт. Өзгөчө биздин ошол окуучулар, устаздар айлык аз болсо дагы ошол аздыгына карабай, билимин, тажрыйбасын ушул жаштарыбызга күнү түнү арнап, ушул жаштарыбыздын келечеги кең болсун, телегеи тең болсун деген тилекте, максатта тарбиялап өстүрүп, мына алардын ийгилигин сиздер менен чогуу көрдүк. Бул ушул
биздин 92 кесиптик лицейдин жалпы мугалимдер жамаатына сиздердин атыңыздардан чоң ыраазычылык билдиребиз. Беш барышты бекем кармоо милдетибиз пайгамбар Мухаммадтын үммөтүбүз. Урматтуу улуу кичүү замандаштар, жүрөктү ыйман менен гүлдөтүңүз деп бүгүнкү берүүнү буюрса жыйынтыктайбыз.